Ачык көңүл, жайдары кыз эле да. Биринчи ошо милиция зордогон кызымы? Сени өлтүрүп коебу, сени эмес, үй бүлөң жок кылып коебу дегендей сөздөрдү айтышкан. 50 000 акча бересиң же болбосо зордуктоо аркылуу гана чечиле турган выход ошол эле. Мен бул зөкүрлөргө кандай үмүттөр менен чоңойттум. Мен көз алдымда атканда дагы менин жүрөгүм ушунчалык ысыбайт, билбегендер, ата-энеси билбегендер кыздар канча зыркырап жүрөт сыздап. Саламатсыздарбы, сиздер Медиа хатты көрүп жатасыздар. Сиздер менен мен Альбина Айбек кызы. Свердлов райондук сотунда 13 жашар кыздын зордукталышы боюнча кылмыш иши козголуп, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Алардын экөө милиция кызматкери болгон. Окуя кандай багытта өнүккөн жана кыздын абалы азыркы учурда кандай? Алдыда бул суроолорго биз кыздын ата-энесинен жооп алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач кызыңыздардын зордукталганын кантип билдиңиздер? Алгач кызымдын зордукталганын, кызым зордукталган келинчегимдин телефон номерине SMS келип калганынан билинип калды да. Эң акыркы жаран 2022 жылы 16 февралда Кулуя көчөсүндө гостиницага барып зордуктаганы тууралуу ошол адам SMS жөнөткөн аркылуу билинип калды. Эмне деген SMS келди? SMS'те кызым телефону бузулуп калып, телефонун алмаштырып, тынбай берекетке 4-5 жолу каттап атканда телефон тууралуучу. Ошол учурда келинчегимин апасынын телефон номерин колдонуп аткан. Өзүнүн симкасында салыпчы 2 симка түшүп турган. Ошол моментте кызым сабакка кеткенде келинчегимдин телефон номерине белгисиз номерден сообщение келип калат. Кечинде кандай жетип алдың деп тилин чыгарып маскаралаган смайлик жөнөтөт бирөө. Анан келинчегим бул кандай неме болду калды экен, бул кечинде маршрутка менен күтүп атып кеч келди эле кызым. Мен кызымдын атынан жазып көрөйүн деп анан келинчегим кызынын атынан жазат. Кандай андай мындай деп нерселер жазганда ал да жазат. Ошентип бири-бирине жазышып атып, окуя курчалып баягы болгон жаралуу нерселер ачылып кетет да ошол жердечи. Келинчегим ачык эле да каалап атасыңбы, кычып атасың, ана мына деген сөздөрдү жазганда анан билинип калат да келинчегимчи. Анан буга чейин чыккан маалыматтар боюнча кызыңыздар 6 ай бою зордукталып келген экен. Буну сиздерден дагы жашырып кетиптир. Анан ошол узак убакыт зордукталганын кантип билдиңиздер? Кызыңыз өзү айтып бердиби же? Кызым эч кандай бир нерсени айткысы келген жок да, бардык нерсени жашыруун сактап, ошол нерсени жазганда дагы бизге неме кылбай айтты да, эч кандай айтпай атты. Анан биз милицияга кайрылганда, милицияканага барганда ошондо гана биз бир эле ушул бала деп ойлогонбуз да. Анан ал 1-майдан токтом берип жөнөткөн судмедэкспертизага барганыбызда ал жерде текшергенде комиссионный врачтар текшерет экен. 2 жолу каттаганда ошол жерде комиссионный врачтар текшерип атканда бирөөсү бул кечеги случай эмес, кызыңардын мурдатан эле бирөөлөр зордоп жүргөн окшойт деп айтты да. Бул бир эле күндүк нерсе эмес, бул мурдатан эле болгон нерсе деп апасына айттыр. Анан бизде ой жаралды да, бул кандай болуп калат. Биз ошол эле бала деп ойлогонбуз да. Анан кийин кысмакка алганда милиция кызматкерлери бул 3 адам чыгып калып атат да кийинкенен. Ошол учурда сиздерге кандай абал болду, кандай ойлор келди сиздерге? Кызыңызды кантип колдоп жаттыңыздар? Эми бул сөз менен айтыш кыйыныраак экен. Бизге оор болгон жок. Менин семьяма, өзүмдүн семьямдын ичинде уруш жаңжал болду. Эмнеге дегенде биздин үйдө кызым корккон алып келгенсип, келинчегим да коркту. Бул жөнөкөй адамдар эмес экен, милиция кызматкерлери экен. Булар жөн калбайт, буларды далилдеш деле кыйын. Жабылбайынча эч кимге унчукпай эле калып кетебиз деп келинчегим экөөбүз канчалаган сөз талашуу ырчыр болуп атты да. Мен бул эми кол менен кылган нерсени мойун менен тартат, баары жазасын алыш керек деп туруп алдым да мен. Анан алгачкы жолу арыз жасалалы деген чечимге качан келдиңиздер? Качан арыз жаздыңыздар? Ошол эле күнү 16-сында зордосо 17-си 18 күнү обедтен кийин, жаздыкта обедтен кийин аймактык ошо Свердлов районуна Фер 34-тө ком бар. Ошол комго барып жазсак, ал айтты, бизге территория бизге байланыштуу эмес экен, Ленинский районго баргыла деди.
Ненецкий районго барып, ал жерде арыз жазсак, ал жерде милициялар кызымды кайсы жерде болгон, баягы гостиницаны билесиңби деп, эми кызым бир үйгө алып барган деп аткан да. Анан кызымды ээрчитип алып машина менен жарым сааттай издеп жүрүп, акыры табышыптыр. Ал Кулуя көчөсүндө Уют гостиницасы экен да. Ал жерге алып келген, анан видео съемкасын алып барышты. Ненецкийдеги милиция кызматкерлери. Анан алар айтты, биздин территорияга кирбей калат экен, Первомайскийге карап калат экен, эми силердин ишиңер Первомайский карайт деди. Анан биз Первомайскийге бардык. Ал жерден бир опер кызматкери келди, анын машинасы менен бардык. Барып, ал жерде кызым бардык нерсени айтып берди. Айтып бергенден кийин эртеси эле баланы кармадык деди да. Кармадык, келгиле деди. Келгенден кийин, келгиле дегенден биз баргандан кийин эле тийиштүү тергөөчүлөр иш алып барбастан эле опер кызматкерлери өздөрүнүн олдосун ороо иштерин ишке ашыра баштады да. Бизге психологдун кереги жок, ата-энеси катышуусу жок эле кызымды допрос кыла башташты. 1-2 саатка чейин. Ар кимиси каалагандай 1 сааттан, жарым сааттан ар комнатада камап алып эле допрос кылып жатышты. Кыз өзү эле суроого жооп берет да, сиздердин катышуусуңуз жок. Биздин катышуубуз жок эле, допрос кылып атышты, сурак алып атышты. Мен бир милиция кызматкерине канча жолу чалып, мени телефондор текшерсе деле чыгат. Мен ата-энеси жок, эмне үчүн сурак алып атасың, биз эмне кылып атасың десем, байке азыр деп коюп эле тоготпой коюшту. Бул учурда адвокат кандай чаралар көрдү? Анда адвокат жок эле, бизде адвокат жок. Адвокат жок болчу э? Эң акыркы суроом болсун, андан кийин жыйынтыктайлы. Ошол кызыңыздар кулакчын уурдаган экен, буга эмне себеп болду? Эмне үчүн Эми билбейм, бул жашчылыкпы, билбейм, кызык көрүнгөнбү, түшүнбөйм мен деле. Мен айтып атпайм, мен Россияда элем. Мага деле неме кылса, мен деле акча салып турганмын, буларга неме кылганда, анан бул баягы жашы кармаганбы, түшүнүксүз да. Аны алганда Акчам бар болчу дейт. Бирок дүкөнгө кирип ошону алып эсептетейин десем, акчам жок экен дейт да. Ал мезгилде мен ооруп, немеден опрессиядан чыккан. оор опрессиядан чыккан эле. Жүргөндө 70% орун кестирген. Ошодон кийин мен бат кызымы, себеби айтып атпаймынбы, кызды караш керек, андай мындай деген сөздөр болуп атат. Контролдош керек дейт, себеби үйдө эң чоң эле ошол кызым болсо, мага мен ол мезгилде диета тамак иччү элем, бат дордойго этке жөнөтүп турат элем, мен баса албайт элем. Ошол мезгилдерде ушундай нерсеге кабылып, магазинге ошондойго тутулуп калганда, ошону айтып атпайбыкпы, магазинчи биринчиден ата-энеге билдириш керек. Наушникти албаса деле ошол жерде эле калган экен, кызыңыз мындай кылып алыптыр, акчасы жок эле алып атыптыр, мындай андай десе, мен өзүм айтмакмын, кызым өзүм контролдомокмун. Эч кимге айтпай туруп, же охраналарга айтса, ошол жердеги дордойдун охранниктери айтса деле, охранниктер деле ата-энесин чакырат. Же 102-ге чакырса деле 102 барат. Ата-энеге булар өзүнүн кызыкчылыгы болуп, ушул акыры келип кызымы ушундай тумоюкка тыгып коюшту. Ушул тергөө учурунда сиздерге милиция кызматкерлери тарабынан кандайдыр бир кысымдар болдубу? Бизге эми кысымдар, эми бул жерде милиция кызматкерлерине баягы укугу кордолгон адамдар барса, кайра алардын укугун коргомокчусун кордогон урган экен да. 1-май уроодусу баягы чындыгын издеп барган адамдын чындыгын тапмактуусун кайра кордойт экен. Анын неге деген себеби, мен 1-май уроодусунун начальнигине бир канча жолу кирдим, 1-2 жолу. Бул жерде тергөөчү эч кандай жакшы тергөөч иш алып бара албай атат. Баягы кызым аркылуу жазылган жазуу, кабарлашкан, сүйлөшкөн эме бир канча далилдерди көрсөтүп, мындай нерселерди дагы тергөөгө тиркеп киргизбей атат. Тергөөчүм өзү телефонун албай атат, мынтип атат, антип атат деп канча жолу неме кылдым. Улантышты. Иш тоготпой коюшту да. Анан соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы кандай чыкты? Бул жерде соттук медициналык экспертизага токтомду берип жөнөткөндө, бул жерде дагы бир суроо туулат да. 1-май прокуратурасы бул жерде кенен өзүнүн үстөмдүгүн кылып атат да, уроодугачы. Эмнеге дегенде, биз тергөөчтөн
бизге патер берфи деген токтом керек болуп атат деп алганы барсак, ал кагазды да берген жок да. Силердин делоңор прокуратурада көзөмөлдө жатат деп качан барсак ошо прокуратураны эле шылтоолойт да тергөөчү. Көзөмөлдөп атат, ошолор алып кетти, алар мынтти деп эле шылтоолой атат. Анан деген суд медэкспертиза бизди жөнөткөндө, суд медэкспертиза киргенден кийин задний проходду неме алганда проктология бөлүмүнө жөнөтөт экен ал. Арт жагынан эми зордуктоо болбодубу депчи. Ал кызыбызды ал жака алып келгенде 3 медицина кызматкери врачтар текшерген да кызын дилатор текшерип, анан эч кандай жабыт жок, зордуктоо жок деген. Анан биз ошо боюнча аны суд медэкспертиза тапшырганбыз. Ал жерде таза деп бергенден кийин бир жумадан кийинби кызым өзүнүн өмүрүнө кол жумшап көп өлчөмдө дары ичкен да. 33'түк буйгунча анан ичим күйүп атат, өрттөнүп атат деп чыдабай калганда бизге гос охрана берген, алар деле билет да. Түнкү саат 12'де чыдабай калганда тез жардамды чакырып, скорый менен больницага алып барганбыз кызыбызды. Апарып проктология бөлүмүнө ошол жерге эле жаттык. Айры эле жатканда ал жерде врачтар да комиссионный карашты да. Тамагын карашты, бардык жерин, денесин карашты, бардыгы эми жазылган да ал жерде дары ичкен неме кылганда. Ошондо кызымды задний проходдон зордуктаганы чыгып калган да, трещинасы ошол жерден. Баягы жазып берген жестокое обращение трещины деп, трещина болгон немеден эми задний проходду зордуктаган деп. А эртеси биздин колубузга да бербей, мамлекеттик юрист Карасаева 73'төн Чолпон эже менен Айгүлдө психолог барган. Аларды баягы врачтар чакырган окшойт, ошондой болуп барганда алар өздөрүнүн кабинетине апарып биз арыз жазып, анан ал психолог кызым менен иштешмек болгон, юрист бизге жардам бермек болгон да. Ал юристке баягы аркасына зордуктаган бергенден кийин анын эртеси кызымды баягы алдын ала сурап кое турган, эми жаш жетиликтер алдын ала сурап коет экен, сотко тынбай барбай турган немеси бар экен да. Ошондойго бир арыз жаздык эле, Свердловский сот чакырып кызымдын бар жогун сураган да. Мага сураганда Свердловскийдеги милиция кызматкерлери зордуктады аркаган дегенде, алар аркама тийген жок, бир гана Первомайскийде бала зордуктаган деп айткан анычы. Анан ал кагазды алып алып туруп 1-майдагы тергөөчүгө мынандай кызымдын аркасында эмес зордуктаганы бар, бул суракта жок бул жери. Суракта муну кошушуң керек. Кааласаң повторный экспертиза кылып кызымды врачтарга текшерип берсе, мага анын не кереги бар деди неме тергөөчү. Мага кереги жок, башым ооруп мен алам. 1 райондук тергөөчү капитан Эркинбеков Алмаз деген. Бул жерде кандайдыр бир кызыкчылык бар деп ойлойсузбу? Ооба, кызыкчылык бул жерде түздөн-түз эле 1-май прокуратурасы үстөмдүк кылып атат да бул жердечи. Муну мындай кылып бөлүп карайбыз, муну мындай деп токтом неме кыласың, мындай деп көрсөтмөнү берген да. Бул деген эми уроодун начальниги же тергөөчүнүн колунан келе турган иш эмес да. Мунча өзүн жаап жашырып, бул коомчулукка жарыя болгон нерсени бул үстүдөн ошо прокуратура киришип атат деп ойлойм да бул жердечи. Анан деген баягы биз суд медэкспертизага барганда биринчи кармалган бала эле аркасына зордуктаганын, ким аркылуу телефон алганын бар жогун эле айтып берген. Анан суд медэкспертизага барганда эми аркы задний проходдон зордуктаганын жашырабыз, буга мындай кылабыз деп план түзүшкөн дагы врачтарга тапшырма берип койгон да, таза деп бересиңер деген да, неменичи, справканы. Ошон үчүн алар таза деп бергенде анан ооруп калып түнү менен барганда трещинасы чыгып калган да анын. Анан бул жерде милиция кызматкерлеринин дагы катыштыгы бар экен, коомчулуктун кыжырын келтирип атат да. Ошол жерден мисалы милиция кызматкерлери өздөрүн актаганга дагы аракет кылып атышат деп да буга чейин маек берген экенсиз. Свердловскийде сотко биринчи процесс болгондо алардын адвокаты ходатайстводе өтүнүч киргизиптир. Менин кызымды психотерапиялык багы экспертизадан өткөзгөнгө жалп кылыптыр. Бул жаш жетелек кызды чоңдордун нерсесинен өткөзүп койду, детскийдикке өзүнчө өтүш керек эле депчи. Буга макул эмеспиз. Анан бул кармалган багы 2 милиционер анан Свердловскийде, бири мурда соттолгон адам милиционердин бир тууган бөлөсү. Ал 5-6 жыл мурун машина минип кетип атып, авария болуп туруп, башына бир тырыгы барбы, билбейм. Аны 1 айылдан бир врачтардан акча бергенби, иши кылып туруп, ал
Нусупов кыял деген авария болгон да. Ал Нусупов кыял өзү неме кылбастан туруп эле берки башка милиционердин адвокаттары заключение алып келип атат. Баягы авариядан эми баягы эс тутуму начар болуп калышы мүмкүн, жакшы билип айта албай калышы мүмкүн, эми жинди деп. Алардын ою менин кызымдын экспертизасын жокко чыгарыш керек же ошо кыял дегендинки экспертизасын жокко чыгарыш керек. Экөөнүн бирин жинди кылыш керек да, булар жоопкерчиликтен качып кетиш керек болуп атат да. Буга сот кандай мамиле кылды? Ал нерсени карадыбы? Сот анын өтүнүчүн четке кагып, ал өзүнчө каралат деп бөлүп карайбыз деп койгон да. Анысын билбейм. Анан экинчи процессте биз баягы болгон окуя тууралуу биз бар жогун айтып бергенбиз. Анан үчүнчү процессинде эле уже 3 жолу жүрүп атат да ошо боюнча. Бул окуя билингенге чейин кызыңыздын мүнөзүнүн өзгөргөнүн же болбосо өзүнүн алып жүрүүсүнүн башкача болгонун байкадыңызбы? Кызым мурун ак көңүл, анан ачык көңүл, жайдары кыз эле да. Мен марттын 10-унда Москвага кеттим, Россияга, 2021-жылы. Ошо боюнча октябрда келдим. Кийин кызымды башкача кыз болуп калган. Бул баягы бир нерсеге бат ачууланат, сөз көтөрө албайт, ошондой болуп калган. Мен переходный возраст болсо керек деп неме кылгам. Мен бул жактан психикалык жактан булардын басым жасаганын мен каяктан билген эмесмин да. Биздин билишибизче кызыңыздар жакшы да окуйт экен. Анан азыркы учурда балары кандай? Жакшы элеби? Жакшы окуп жатабы? Азыр жакшы эле. Бул жерде магазинчи кармалга салып берген мурда соттолгону өзүнүн бир тууган бөлөсү милиционер кызматкер да. Анан 3-чү милиционер алардын досу болуп, 3-өө коллега. Анан бул 4-чү кармалган бала бул деле багы мен баягы Первомайскийде бир бул бала тууралуу эч кандай документ эч нерсе берген эмес. Баягы адвокатыбыз барып кол коюп сотко жөнөтөм дегенде гана телефонго тартып алып туруп ксерокопиядан чыгарган нерсесин мен окуп калдым да, бир кагазын окуп калсам, бул бала тууралуу ресторанда официант болуп 2022-жылдын 12-февралынан баштаган экен да жумушту. Ошондо бул окуя 16-февралда болсо 4 күн гана ошол эле жумушта иштеген болуп атат. Ага чейин бул мен угушумча бул окуя болгон жерде баягы магазиндин жанында кара стоянкасы Кербен базарында, Дордойдун Кербен базарында жалаң грузчиктер жүк ташыган жерде. Ошол жерде грузчик болуп иштеп жүргөн. Бул баягы бир мурда соттолгондо грузчик болуп товар салат да, экөө коллега болгон да. Анан дагы булардын бир кызык жери, мен бул баланын адрестерин окуп отурсам, бул түбү Жалал Абад областынын Аксы районунун Коштоо айылынан экен. Магазинчинин күйөөсү дагы Аксы району Коштоо айылы болуп атат, жердеш болуп атат. Анан булар жердеш болуп бири-бирин тааныган эле адамдар, булар бири-бирине менин кызымды сыртынан сатканбы, булар уюшкан эле кылмыштуу болуп атат да. Бири-бирине байланыш, бири-бирин өткөзүп. Анан бул жерде баягы 1-май прокуратурасы бул жерден ишти бөлүп атат да. Бул жерде бул баланы, бул үчөөнү тааныбайсың. Булар бири-бирин тааныбайт, анын көрсөтмөсүн жокко чыгарып, үчөөнү Свердловский карасында, бирөөнү биз карайбыз кылып туруп чечип койгон да башындачы. Анан эң башында, окуянын башталышында кызыңыз ошо кулакчын уурдаган экен. Анан дүкөнчү милиция кызматкерлерине эмес, кароолчуга кайрылыптыр да. Бул жерде дагы кандайдыр бир шектүү нерсе бар деп ойлойсуздарбы? Эмнеге ал кароолчуга кайрылды милиция? Кароолчу эмес, эми аны өзгөрткөндө кароолчу деп берип койгон. Ал ошол жерден грузчик болуп товар, коммерсанттардын товарын жөнөтөт да, ошо буштаргачы канчалаган ошол жерде 2 ряд оптовый обувь бар, ошол жерде 2 ряд обувьтагы бир общий тетрапольный коммерсанттардын товарын салат ал салып жүрчү да. Ал багы магазинчи аны чакырганын себеби мындай случайлар көп болгон, анын бөлөсү милиционер, анан булар рейдке чыгып да көп адамды коркутуп жүрүшкөн экен, анан ошону билет, анан чакырган да ошонучу. Бул кызды да коркутуп эми неме кылып койсун деген да, неме кылган да. Кызыңыз айтып, мындай сиздерге ачык айтып бере алдыбы ушул окуяны же сиздерге айта алган жокпу? Айта алган жок. Айта алган жок. 1-майдан келгенден кийин эле эртеси кызым өзүнө кол жумшап багып бычак алып үйдүн артына өтүп атканда келинчеги бамдап калды. Мен аркасынан барсам, анан ыйлайт, айта албай ыйлайт. Анан бул нерсени айтсам, мени өлтүрөт, силерди өлтүрүп коет, булар жөнөкөй адам эмес деп айта албай канчалаган.
Мен эмес эжең Таныштары айтчы, болуп байкең деп. айтчы деп жалдырап жүрүп, неме кылып атып зорго айттык да анча. Кызыңыз Коркподу. коркутушкан. Коркутушкан эми сени өлтүрүп коебуз, сен эмес үй Тууган бүлөң жок кылып уруң, коебуз үй бүлөң. дегендей сөздөрдү айтышкан экен. Анан биздин окуган маалыматыбыз боюнча президент Садыр Жапаровго да кайрылган экенсиздер. Ал жактан кандайдыр бир жооп болдубу? Жок, жок болду. Эч ким кайрылган жоксуздар, президенттин жардамчылары. Жок. Президенттин Мен буга чейин депутаттарга да жаздым, чындыгы издеп, көп адамдарга жазып атам да. ошол бойдон неме болгон элек. Жооп жок. Анан сот процессинин жыйынтыгы кандай чыгышын күтүп жатасыздар? Азыр айтып атпайсыздарбы, милициялар өздөрүн актагысы келип атат депчи? Эми мен жыйынтыгы мындай нерселерге жаш жетелек өспүрүмдөргө кыйноо көрсөткөндөр катаал режимди киргизип өмүр боюна кетирсе жакшы болот эле да. Мен эми эч кимге Өмүр жамандыкты каалабайм. Мен жамандыкты мен башыман өткөздүм да. Бул өтө жаман нерсе экен да. Бул деген нерсе буларды жөн кое турган болсок, булар кызмат абалынан кыянаттык пайдаланып, менин кызыма окшогон канчалаган жаш кыздардын тагдырын талкалашы мүмкүн да. Буларды вообще чыккыс кылып туруп эле өмүр боюна кетириш каалайт элем да. Буларды катаал режим киргизип. Бул кызым ошо БК магазинден ошо наушник алган. Ошо неме ата-энесине биринчиден ата-энесине билдириш керек эле. Экинчиден ошол жерде Дордойдун охранниктери бар. Аларга кайрылыш керек эле, 102ге чалыш керек эле. Себеби бул өзүнүн таанышы болгонуна карап, милиционер документи менен көргөзүп, ошо карма соттолгон бала. Ошондой документ менен барып кызымды коркутуп, магазинден алып чыгып кеткен. Кызым баягы наушник урдаган неме кылгандан кийин магазинчи кармап алат да, магазин ичинен бекитип алат. Бекитип алып туруп бирөөгө чалат да. Андан чалгандан кийин бир 15 мүнөттөн кийин ошо мурда соттолгон адам келет. Келгенде ал чыгып туруп кызымды машинасында отургузуп коюп, кайра кирип кетип магазин менен сүйлөшөт. Сүйлөшкөндө анан ал эми магазинчи тапшырма берген эмне бир нерсе экөө акылдашкан. Анан кызымды объездге алып чыгып туруп, өзүнүн бир тууган бөлөсү милицияга тапшырып берип атат да, мурда соттолгон нерсе. Ошо балдар коргоо немеси. Охранасы бар. Жок дегенде 102ге неме болуш керек эле. Ал жаш жетелек болгонуна байланыштуу ата-энесине кабарлаш керек эле. Эч кандай андай действиялар болгон эмес да. Анан ошол жерден ошол милиция бөлөсүнө чалып салып берген. Ал кызымды 50 миң, 100 миң талап кылган. Ушун неме кыласың, ушундай акча табасың. Ушудан биз сени куткарабыз. Болбосо будан куткара албайсың, 10 жылга түрмөгө камаласың сен деп мажбурлаган, кызымды коркуткан. Ал учурда кызым 5-10 миң сом болсо болобу деп кызымды 5 миң, 10 миңге бүтөбү деп сенин ступенин 50 миңден жогору ошондой 10 жылдан ары кетишиң керек. Кызым 50 миңден жогору турат сенин ступениң деп. Кызым зыркырап анан эжесине чалган болот. Ошол милиция кызматкеринин номери менен кызыма чалган. Эжеме чалып акчасы кабыл деген кызым. Ал чоң кызым мен Россияга кетип атканда өзүмө катталган номерди кызыма бергенмин да. Анан ал милиционердин номери менен мен кызыма чалат. Кызыма чалганда кызым жумушта болуп калып, алынбай калат, телефон алынбай калганда, анан кызымды эки эле жол дейт да. Же 10 жылга кетесиң, же 50 миң акча бересиң, же болбосо зордуктоо аркылуу гана чечиле турган выход ошол эле, башка выходум жок дейт да. Кызымды психикалык жактан басым жасайт да. Ага чейин белки мурун соттолгон адам деле кызымды психикалык жактан басым жасап барган да. Ал бөлөсүн өткөзсө, бөлөсү деле ошондой психикалык жактан басымды жасап, анан кызымды музыканы бийик коюптун, анан машинасында зордогонду ошол моментте биринчи ошо милиция зордогон кызымы. Биринчи эң немеси милициялардын ошол биринчиси. Балдар менен иштөө балдар менен иштеген. Экинчисинде кайра ошо кароолчусуна өткөзүп берет. Кароолчусу кызымдын номерин алып алып чалат. Сабактан кетип атканда да, келип атканда дагы тынбай чалат. Жолукканга аракет кылдыртат, кызым качат. Ошентип жүрүп, сим картасын алдыртып, көп сим картаны неме алды, булардан коркуп.
Буlardan Несептен жадап десе, номерин будан алмаштырып, ыргы түйүттүрүп башка номер алып алса, мектептен чыкканда күтүп турат экен да, номериң эмне үчүн өчүк, башка номер алып алдың, эмнеге алып алдың деп урушат экен да. анан кийин бунусу ошо биринчи милиция немеси өзүнүн кызыкчылыгын бүтүрүп, андан кийин анан бул кызыма чалат. Мен жумуштан кетип атам, башка жака которулуп кетип атам. Сенин ишиңи мынал ушу кийинки мынал немеге кармайт. Кароолчу деген немесини ошого өткөзүп берет, ушул карайт. Кызыма Сен неме милиция учетту кызматкерибиз деп тааныштырган. Тааныштырган. Бул соттолгон адам деле кызыма удостоверение көрсөткөн да, бул көпчүлүк айтат, бул жанында милиция деген удостоверение жасалмап жүрчү экен да, көп адам Анан кийин коркутуп жүрчү экен. бул Ошон үчүн магазинчи ошону чакырып салып берген да. Бул милиция деген, милициянын жардамчысы деген удостоверениясы бар экен да, жасалмаган. анан кийин бул мен ишиңи мен карап атат, ушу мен кеткенден кийин ушул карайт сени деп ошол соттолгон балага номерин берип коет кызымын. Анан кийин бул соттолгон номери, соттолгон бала тынбай чалат. Жумушуң, сенин ишиң менен мен алып барып атам, кандай болуп атасың, андай мындай деп тынбай чалып турат. Жолугушум керек сен менен, андай мындай билесиңби, сенин немең счетуң бизде деп кызыма көп кордук көргөзгөн, коркутуп болгон, мажбурлаган. Андан кийин ошентип жүрүп анан мектептин алдынан папал, мектептен сабактан чыккандан кийин ондо папал болуп калган. 5-10 мүнөттөн эле ошо аралык эле жерде эле машинада зордогон. Узаткан эмес кызымы, себеби башка жака кетип, узагыраак болуп, саат көбүрөөк болсо дагы жок дегенде энеси мен билет элем. Андай убакыт кечиктирбей туруп эле бат эле убакытта мектептен чыккандан кийин гана ошо машинада, алда машинада зордогон. Андан кийин ал ишин бүтүргөндөн кийин бул 3-чү милиция кызматкеринин номерин берет. Ал кызматкер милиция буга дагы жазат. Мен иштен бул кетип калды, өкөтең иши башка жака которулуп кетти. Районго которулуп кеттим, сенин жумушуңду мен бүтүрмөк болдум, делоңду дейт. Кызым чыкпай кое турган болсо, чыкпайм десе, сенин делоңду жөнөтөм, сотко жөнөтөм, дем камалышын каалап атасыңбы дейт да. Ошол моментте баягы 3-чү милиционер неме кылганда биздин эсибизде бар да, биз 11-12 январда биз бирөөнө жолукканы Ленинскийге кеткенбиз да. Анан кызым айтат экен, кийин айтып атпа, силер ошол жака кеткенде ошондой болгон. Январда биз кечки саат 7-де бирөө менен жолугуп, бир байкем келип жер алмак болуп бирөөгө барганбыз да. Ал деле тасыктап берет, ал деле телефон. Анан биз кеткенде милиционер сурайт экен, ата-энең эмне маршрутка менен кетти же машина менен кетти десе, машина менен кетти десе, азыр 5 эле мүнөттө алар машина менен келгиче бат эле неме кылабыз. жолугам сага дептир да. Мына неме таанышышым керек сен менен, ишиңи мен сага айтып коеюн деп кызымы мажбурлап коркутуп, ал жерден дагы ал бала дагы ошондой бат эле убакытта бүтүргөн. Кыштын күнү полияга алып барып тортогон алысы. Бул мындай, булар биздин билишибизче бул кызымы жаштыгынан пайдаланган, чындыгында жаш эмес, азыр чоң адамдарды кандай алдана турган күн болуп атат. Бул кызым чындыгында жаштык кылып, онун тилине ол алдаса ого кетип коркуп, бул алдаса ого барып көз каранды болуп, жана ошо наушник болгон үчүн ушунчалык акыбалга келип, кызымдын состояниясы ушундай болуп калды. Бул деле буну азыр көбү жазып атат, комментарийда жүзүңөрдү көргөзгүлө, бири жакшы, азыр биздин ушул убакытта бири жакшы бизге карап жакшы сүйлөгөн адамдардын оозун биз ушунчалык мактанып ушундай толкунданабыз. Жаман адамдар ушу өздөрү мындай биздин положенияда түшүп калган билиш мындай болуп калат экен. Мен немемде ушу, мен немем кызымы кордоп ушу 13 жашар деген не деген секелек. Мен бул зөкүрлөргө кандай үмүттөр менен чоңойттум. Бул милицияларды жең кылып берип, кызымдын намысын тепселетип, ушундай нерселерге үмүттөнүп чоңойткон жок эле менин бир гана ушу Садыр Жапаров Камчек Ташиев. Мен сиздерден ушунчалык өтүнүп сурайм, мен чындыкты чыркыратып коюп атат 1-майдагылар. Сиздерден өтүнүчүм ушу кызымдын намысын бийик кылып, ушу милициялардын намысын тебелеттирбей, ушу менин
жер көтөргөн жерге кирип кеткиде болуп атам. Кызым эмес, ата энеси биз. Менин оюмча бул 4 сөкүрдү ушунчалык түрмөгө дагы каматпай туруп, менин пешенеме коюп туруп, менин көз алдымда атканда дагы менин жүрөгүм ушунчалык ысыбай, бул төртөө өлгөндө дагы жүрөгүм ысыбай кетет. Себеп деген булар өлдү, бирок кызымдын тагдыры кандай, ушулардын себепкерчилик үчүн ушинтип кызым, айдай кызым күлүп жайнаган күлкүсүн кетирип, бардык нерсени ойго бастырып, кызым ушунчалык талкалап койду. Ушу мынчалык эмес, бул мындай нерселер мага окшогон кыздар билбегендер, ата энеси билбегендер кыздар канча зыркырап жүрөт сыздап. Ата энеси билбей канча кыздар кордолуп жүрөт азыр. Буга окшогондорду атууга өкүм кылып беришиңизди суранам. Болбосо мен өзүмчө ушу пешенеме коюп туруп, мага автомат берсеңиздер, ошондо гана мен жүрөгүм ошондо гана ишенем, ушул адамды атып койгондо ошол өлдү деген өз колум менен ушуну кордогондой кылып туруп, кордоп туруп атканга мен кылып берсеңиздер, мен сиздерден суранат элем. Жогоруда айтып өтпөйсүзбү, ачык чыкпагандар канча деп, жана ачыкка чыкканыңыздардын себеби эмне болду? Эмнеге ачыкка чыгалы деп чечтиңиздер? Илгертен калган карга карганын көзүн чукпайт болуп туруп, бул жерде айтып атпаймынбы, 1-майга барганда эле бизди тергөөчүлөр орой мамиле жасап, мени урушкан, Мыскылдап бизди. Мыскылдап урушкан тергөөчү болду да, байке кызыңызды контролдойсузбу, мен бул баланы тергеп чыктым, улан дегени. Бул кызыңыз мурда эле бул баланы ооба мен зордуктадым деди, кызыңызды аялдай болуп калыптыр деди, аялдыкындай экен деди, балан деди, бул кызыңызды мурдата эле контролдогон эмес экенсиз. Контролдосоңуз начар контролдойт экенсиз, карабайсың, анан да мындай деп неме басынтып айтты да мени коридордо. Анан урушу эртеси мен начальник РОВДга айттым, бул сенин тергөөчүң адамдын укугун коргомосун кордой баштады. Сен камераң турат мына РОВДда, камераны көтөрүп чыксаң мага кыйкырып урушуп атканы тергөөчүңдүн немеси бар, запись бар десем, байке аны мен иштен отстранить еттим, анттим, мынттим деп койду да. Андан кийин биз бул немеге 1-майдын тергөөчүнө Алмазга барып 2-3 жолу өтүнүч кылып бардык. Башка тергөөгө өткөзүп бер, сен жакпай атасың, сен негизи башынан ийнеге жипти өткөргөндөн кийин жип түйүлгөнгө чейин сен сурала турган адамдар жок болуп калды. Сен эч нерсеге кызыккан жоксуң, сен эч нерсе кылган жоксуң. Сен ошо ийненин көзүндөгү жипке учукту өткөзгөндө ошондо бардык нерсе бул үст баланын аркасында көп нерсе чукулат эле. Сен кызыкпай атасың, биздин кызыбыздын кызыкчылыгына сен эч неме болбой атасың. Сен ушу баланы кордоп атасың эме, коргоп атасың, сен кызымды кордобой. Болбосо башка тергөөчкө өткөз деп жалынсак дагы болду, будан кийинкисин карап берем деди. Одан кийин деле көп күн өттү, көп ай өттү. Киргизбейт, кароочулары киргизбейт. Алмаз кирип кетти дешет, кайра кирсе конторунда жок болот. Еще жанагы больницага жаткан немесин оригинал кагазын алып келип бериңиздер. Мен эмедемин деди, боптур деп 1-майга алып келдик. Оригинал кагазын кызым скорый менен жатып калганда. Анан кийин соседиме таштап коюңуздар деди. Соседине жолдошум берген жок. Мен берсем колуңа берем деди. 2 сааттан кийин келем деди. Макул деп биз бардык, кызыбыз үчүн макулдук бар, күттүк, күндүн саргарып жүрүп. Ол жерде күтүп отурдук, 2 саат күттүк. 2 сааттан кийин Алмаздын телефону өчүк болуп калды. Бул азыр ошодон кийин телефон чалсаң албайт, жазсаң албайт, жооп бербейт, окуйт, ачпайт. Ачат, бирок жооп келбейт. Канча чалдык, канча жаздык, болбоду. Себеп бул оригиналга кызыгып эле, оригиналды биздин оюбузча бул оригинал кагазды соседине жазып таштап коюңгула дегенде, ошол жерден ошонун эле ичинде экен, конторунун эле ошону немени милсакананын эле нарак бери жагында экен. Бул жана кийинки экинчи кызым ооруп баргандагы задний жактан трешение болгон кагазды бул соседке таштап койгондо биз акыл эс болуп жакшы ого таштаган эмес экенбиз. Себеби оригиналын тиритетип врачтарга дагы олордун сөздөрү өтүмдүү болот эле.
соседке таштап койгон экенсиз, мен таппай калдым, оригинал кагаз кана, ана мына деп бул жерден кызымды заставить этмек, бизди заставить этмек. Ушунчалык кызымды кордомок турсун, ата энесин кордоп атат. Даже мына милиция кызматкерлер тордун нар жагында отуруп алып, соттун чечими келгичекти керек болсо мен ушул актанып чыксам ушул жерден мен биринчи сени соем деп ата энесин мына бизди көзүбүзчө экөөбүздү силерди биринчи экөөңөрдү соем деп атат. Мына Лейген атасы менен тең адамдарды соем деген милиция кызматкер ана кандай үмүт кылам ошолордун колунда кызым кор болуп ушунчалык жанын сактап жүргөнүнө 1000 мертебе мен ыраазымын. Кудайым бар экен. Бул деген мындай болуп атат да. Бул тергөөчү начар тергегенден Кен прокуратурага да бардык да, кайрылдык да. Бул тергөөчү неме болуп атат десе, ал жактан да реакция болгон жок. Анан айтып атпаймынбы, жогорку кеңеш МВДга неме кылганда тергөөчү дело менен кел деп беттештиргенде, ал тергөөчү айтты да, бул ишти жеткиликтүү, аркасына зордогон нерселер мен айттым да жок болуп атат, бул толук тергелген жок десем, ал айтты, Алмаз деди, сен бар жогун жакшы тергеп туруп анан сотко жөнөткүн деди. Болуптур, эртең менен саат деди, 3'тө келиң деди, адвокат менен келиң деди. Эртеси биз саат 3'тө адвокат менен барсак, уже дело даяр, сотко кете турган болуп калды деди. Анан мен адвокатка айттым, бул чайла болуп калды, сурак нерселерде баягы тергөөдө баягы кызымды күч колдонуп зордогон нерселер жок болуп атат бул жерде. Анан заключениянын нерсеси бар бул жерде десем, биздин адвокат айтты, бул мен ходатайство берсем, өтүнүч берсем четке кагат болуш керек, бул баары бир. Мен байке деди, эртең деди, ходатайствону берем, апарып тапшырың деди. Болуптур деп мен адвокаттан ходатайствону алып туруп, тергөөчкө апарып тапшырдым. Тапшырып мен Бордой жакта жашасам, мен Первомайскийден үйгө жетейин деп калганда кайра тергөөчү жалда. Жообу даяр, ходатайствону келип алып кетиң деди. Анан телефондо эле айтып койбойсуңбу десем, жок, телефондон айтпай турган сөздөр да бар деди. Болуптур деп анан бардым. Баргандан кийин ходатайствону четке кагыптыр. Баягы телефондо эле айтып койбойсуң десем, баягы телефондон айтпай турган сөзүм бар. Силер эмнеге эле нары бери чуркап атасыңар, МВДга чуркайсыңар, бир туруп бияка чуркайсыңар, камалып турат го, эмне жетишпей атат деди. Анан мен камалып турган болсо дедим, мүмкүн 20 жыл ала турган болсо сен көрсөтмөң менен 10 жылга кеткен атат. Ал сен деме кылган жеткиликтүү болбой атат десем, жеткиликтүү болом деп чуркап МВД эмес, Кудайга чуркасаңар да эч нерсе колуңардан келбейт. Бул жерде мен баарын неме кылганмын, колуңардан эч нерсе келбейт деп орой мамиле жасады да. Мен ошону айтканы чакырган экен да, мен болсо телефондон эле айтып койсо болмок да, мынчы. Биздин 1 сом акчасын, алардын 1 сом акчасынын кереги дагы жок. 1 тыйыннын кереги жок. Бизге ушу мени ата энесин чыркыратып, кызымды чыркыратып, ошончолук чыркыраган немегидей кылып туруп, жазасын колу менен кылган нерсесин мойну менен тартсын, бизге ушул гана чындык камалсын, болбосо ушу атык өкүм кылсын. Ошондо гана ата энеси мен, апасы мен, атасынын жүрөгү ошондо дагы жүрөгү өлүп калды да, булар үчүн